Кумтөр толук кандуу өндүрүштүк ылдамдыкта иштөөдө. Убактылуу тышкы башкаруу киргизилгенден бери кендин ишинде жакшы жагына өзгөрүүлөр болуп жатканын кызматкерлер айтышууда. Жумушчуларга ыңгайлуу, башкысы коопсуз иштөөгө шарт түзүлдү. Мындай жыйынтыкка жетүү үчүн жаңы жетекчинин командасы бир катар олуттуу тоскоолдуктарды басып өттү. 15 май күнү Centera Gold Кумтөрдүн кызматкерлерин глобалдык маалыматтык системадан жана кызматтардан ажыратып салды. Bunun натыйжасында карьердин боорунун туруктуулугун көзөмөлдөөчү өтө маанилүү системалар да жабылып калган. 15 майдан 19 майга чейин Centera тараптан биздин компьютерлар жана сервер системалары полностью өчүрүлгөн. Доступ радарга доступ жок болгон жок, лейка системасына доступ болгон жок. Биздин инженерлер ручной методко өтүп, ар бир радардын жанына келип, радардын компьютерларын ачып алып, ушул жерде туруп мониторингтерди жасап жатышты да. Азыр эч кандай коркунуч жок, баары көзөмөлдө. Өзүбүздүн IT инженер специалисттер жана инженер специалисттер бүт баарын өзүлөрү контролдоп жатышат. Кен деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте сейсмикалык активдүү аймакта жайгашкан. Бардык системалардын жана байланыш каражаттарынын бир убакта өчүрүлүшү кызматкерлердин коопсуздугуна жана өмүрүнө коркунуч жараткан. Здесь работает. Бул жакта 4000 адам иштейт. Анын 500дөн ашыгы ТОО бөлүмүнүн кызматкерлери. ТОО техникалары, экскаватор, бульдозерлер тынбай жүрүп турат. Ал жакта көп адамдар иштешет. Билинер билинбес жер титирөө дагы кооптуу абалдын себепчиси болуп, мөңгүлөр жылып кетиши мүмкүн. Биздин ишкананын кызматкерлеринин өмүрү чындап коркунучка кептелди. Муну ошондуктан өкмөт тез арада убактылуу тышкы башкарууну киргизүүгө жана системаны кайра түзүүгө аргасыз болду. Эмгек жамаатынын жигердүү ишинин жана убактылуу тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүктүн кесипкөй жана эффективдүү башкаруусунун натыйжасында бардык маалыматтык системалар жана каражаттар тез арада калыбына келтирилди. Эми кызматкерлер жумуш үстүндө өздөрүн коопсуз сезип калды. Учурда Кумтөр Gold Company кадимки режимде жана туруктуу иштөөдө.